Команданın жетекçileri, dört komandanın zayaşları, bir Aksu komandanın жетекçisi, Aksu komandanın жетекçisi. Zayaşta kaptanlarda anketa ölçüsüne verdi. Tüy koyun. Üstü komandası, böyle yukarıda üstü komandası. Zayaştalarda takımetiyle ölçüsüne çıkıyor. Tarafına ayrılacak şu Taygadan ömür sürdüğünde 96. yılı Taygadan 96. yılı şu kız mezginde başlayan ömür sürdüğünde Taygadan'ın başında turgan önde tartılan Kırgız'ın ömür sürdüğünde Sinir'in Provokor Büyük Kırımlık Şamşi Ankara'dan Kırgız'ın Respublika Kongresi'nde tırnak kıldırdı. Ömür Türkiye'de Anıt Ömür Türkiye'de başlayalım. Aldım anı. Daha bir hafta. Korktum. Senin aklın var mı?
кылады. Тиги кобурак. Oğlu 3 minutuna Ravşanoğlu olmasın. 4-5 olsun. Almışlık korkuyor. Tarafı sanatçı. Bir saniye. Canım. Erkin süre konusu mu? 1.74, 5, 6, 7, 8. Respublikasının 25 yılında Söyle. Ular ortada 2 minutga qadar vaqt berildi. Sarıdan tarafına qayrilgan hurmatli ko'p ko'ruvchilar. Mana bu Sarıdan 140 metr. Sarıdan biyikligi 1 metr 20 santimetr. Kırı 2 metr 4 metr 40 santimetr. Üstü 3 metr 60 santimetr. Telengi 20 santimetr. O'sha köşeçin o'zi 2 metr. No, este Koşa жатырсың же карап Оған жазып қоймасың Алтай пасы Талас Кошқұлақ Көлжау Молда қадап Мыжырға? Üçüncü ulağın saldı. Hurmat, he? Rengi bir yaktan çok Çarşı çalkan beni şişir. Ой, запотеется.
Эми времяны карай берсек болот. Кийинкиден баштап. Деди 5 карып бекте. Бактияр. Бактияр. Жабагиев. Жапакиев. Катуу кирет. Молодец. Айда. Акыркы атаканы бүтүрүп койсо. О. Кирем. Ай, болду. Айда. Тоғыз-нөл. Япончиктер ойлой койсо болот. Урматтуу мекендештер, ошентип Талас жана Төшбулак командаларынын ортосундагы экинчи тайм башталды. Бул экинчи 20 мүнөттүк. Салтка айлангандай жыл сайын өтүп келүүчү 25 августтан 31 августка чейин президенттин, Кыргыз Республикасынын президентинин кубогу өтүп келет. Ал эми быйыл Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгына карата өткөрүлүп жаткан турнирде бул А тайпасындагы командалар Талас командасы көк кийим менен, ал эми кара кийимчендер Төшбулак командасы. Биринчи таймдын жыйынтыгы боюнча азыр бул жерде ошондой кооптуу бир абал болуп өттү, бирок канчалык деле кооптуу деп айтканга болбойт. Анткени Жыргалбек Беккулуев ордунан туруп ишендүү азыр оюн таласын таштап баратат. Ал мезгилде биринчи таймдын жыйынтыгы боюнча Талас командасы 9-0 эсеби менен алдыда. Экинчи 20 мүнөттүк башталды. Азырынча албетте эсеп ачыла элек, анткени жаңы гана экинчи таймды баштап алдык. Биз оюнчулар менен тааныштырып өтсөк, Төшбулак командасы булар кара кийимчендер. Турар Мамбетов биринчи номер менен, анын минген аты Цыган. Максат Кыдыралиев экинчи, Ракета чапканаты, Расул Ажыгараев үчүнчү, минген аты Кобра, Кенже Жакыпбеков төртүнчү, Аполлон, Назар Беккелдиев 5-чи Япончик, Жыргалбек Беккулуев минген аты Саян, Бактияр Ташкеев
7 номер менен минген аты Бати, ал эми Гүлжигит Орозбеков 8 Кара Тажал, Акназар Абдумуса уулу Кразды минип жүрөт. 9 номер менен Айбек Айкенов 10 катар сандагы минген аты Байтерек, ал эми Арген Изатбековтыкы 11 номер менен ойноп жаткан Ковбой минген аты, ошондой эле Атай Жакыбалиев 12 минген аты Смерть. Бул кара кийимчендер ушул Төш Булак командасынан курамы болду. Бул Төш Булактын машыктыруучусу Рустам Борбиев, ал эми Азим Осмонов бул команданын жетекчиси. Ал эми Талас командасы булардын албетте ар бир командада 12ден оюнчу бар. Ал эми оюн таласында албетте анын баары жүрө албайт. 4төн оюнчу жүргөн учурда дагы бирок тез алмашуулар болуп турары белгилүү. Азыр болсо жекеме-жеке Назар Беккелдиев япончик менен Төш Булактын оюнчусу, ал эми ага каршы бул жерде Жоки Орозбаев. Жоки Орозбаев азыр ишендүү түрдө Алекс менен жекеме-жекеден улакты жерден эңип кетти жана биз экинчи таймдагы алгачкы улактын тайгазынан орун алып калышын көрүшүбүз мүмкүн, бирок экинчи бөлүктө мына Төш Булактыктар бир топ жакшы баштады. Коргонууда жакшыраак ойной баштады. Анткени биринчи 20 мүнөттүктө алар болуп көрбөгөндөй көп упайларды атандаштарына алдырып ийген. Ошондуктан азырынча 9-0 эсеби сакталып турат. Сүрмө топ Набары жана ушул жерден кош такым орун алды дагы. Кош такым менен Улак Тайгазанга салынды. Бул болсо Темирлан Сейитбеков жана Жоки Орозбаев. Мына ошентип бул оюнчулар 10-чу салымды Талас командасына кошту. Ошентип эсеп 10-0. Өтө жакшы көрүнүш. Биз Талас командасынын оюнчулары менен бир сыйра тааныштырып өтөлү. Айдын Сүйүнбаев 1-чи минген аты Грозный, Нияз Мадылбек уулу 2-чи Острый, Айбек Исаков 3-чү Рембо, Тынчтык Кабылбеков 4-чү Бейшекке, Бактияр Жабагиев Кара Сур менен 5-чи номер, 6-чы Жоки Орозбаев Алекс, Карипбек Эшиев минген аты Болт 7-чи номерде, 8-чи Темирлан Сейитбеков Ахиллес, Нуржан Мелисбек уулу Атаман, Урмат Раушан уулу Евро, Ратбек уулу Норус 11-чи Каракуш, ал эми 12-чи катар санында Улан Жусупбек уулу Эрке Тору. Негизинен мына ушул белгилүү аттардын баары азыр мына ушул Аккула ат майданында бул беттеште өздөрүнүн өнөрлөрүн көрсөтүүдө жана алгачкы упайды алып келгенге Төш Булак өтө жакын. Ал мезгилде мына Кенже Жакыпбеков Аполлон менен келип ага эч ким тоскоолдук кылган жок. Бул Кенже Жакыпбеков 1992-жылы төрөлгөн оюнчу, бир топ тажрыйбалуу болуп калды десек болот. Албетте өтө тажрыйбалуулардын катарына кирбесе дагы дайыма мындай чоң турнирлерде ойногону менен ушундай дайыма азыр болсо ушул жерде мына алгачкы эсеп бар. Ошентип 1-11 эсебинде мына Айбек Айкенов Байтерек менен келип ошентип эсепти 11-1ге жеткирди. Эсеп саны кыскарды демекки. Эң башкысы Талас командасы деле анчалык өтө чоң тоскоолдукту кылган жок. Жок дегенде бир упай алганга алдырып койсо албетте алар эч кандай мындай алардын деңгээли төмөндөп калбайт. Бирок албетте биз Айбек Айкеновдун аракетин баалап өтүшүбүз керек. Өтө жакшы ийгиликтүү кыйын аракет ошол жерден жасады. Айбек Айкенов эң тажрыйбалуу оюнчулардын бири. Төш Булак командасындагы минген аты Байтерек, ал эми андан сырткары мындай расмий аты Байтерек болгону менен кээде корабль деп айтып жүрөт. Дал ушул минген атын азыр оюн таласында эмес, анткени алмашууга кетти дагы. Азыр сүрмө топ ортодо. Ошол жерден мына улакта алып жүргөн Улан Жусупбек уулу дал аянттан сыртка чыгып кетти. Андыктан албетте эми ортодон жекеме-жеке башталат. Буга чейин Ахиллес Талас командасынан чыгып жаткан болсо, азыр деле ошол Темирлан Сейитбеков ортого Ахиллес менен чыкты. Ага каршы Төш Булак командасынан япончик Назар Беккелдиев. Япончик
биринчи ирет мына ушундай чоң ири турнирде катышып атат. Буга чейин негизинен дайыма улакта жүргөн ат болгону менен азыр жада калса мына ушул 21 март Ноорус күнүнө карата жана ушунун эле 9 майда улуу атамекен жеңиш күнүнө карата болгон беттештерде дагы турнирлерде ал Төшбулак командасында бул япончик деген ат жок болчу. Андыктан мына ушул 31 август эгемендүүлүк күнүнө карата Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгына карата өтүп жаткан президенттин кубогунда эми мына ушул япончик азыр Төшбулактын эң негизги ишенген аттарынын бири болуп жекеме-жекеде. Азыр болсо Азамат мына 4-чү номердеги Кенже Жакыпбеков АПЛ менен келип ишенимдүү улакты жерден көтөрүп кете алды. Жана дагы деле болсо Кенже Жакыпбеков улак менен Серке менен ага каршы мына таластын оюнчулары ишенимдүү коргонун жүргүзүп атат. Бирок ошонсо дагы алар кезектеги эсепти кыскартканга мүмкүнчүлүк алды. Азамат эсеп 2-11 жана ушул жерден Төшбулактын оюнчусу Кенже Жакыпбеков жекеме-жекеден өзү улакты алып, мына өздөрүнүн аракетин баштады дагы жыйынтыгында аны аягына чейин чыгарып, мына тайгазанга барып салып кеткенге мүмкүнчүлүк болду. Демек, кечиресиздер, мына 11 2 эмес, 12. Демек, 8 упай артыкчылык Талас командасында. Кайрадан ортолук бөлүктөн мына оюн башталып отурат. Анткени тайгазанга түшкөндөн кийин дал ушул жерден кайрадан мына улак жерден көтөрүлүшү керек. Сүрмө топ аттарынын туягынын астында мына Серке жаткан учуру бул албетте салмагы стандарттуу түрдө 35 килограммдын тегерегинде. Азыр болсо эки команда тең баш оту менен кирип өтө катуу жогорку чыңалуудагы оюнду жүргүзгөн жок. Анткени бул беттештин фаворити, бул оюнда жеңишке жете турган башкы талапкер албетте Талас командасы. Ошондуктан алар эң башкысы алгачкы 10 упайды алып алгандан кийин эми кийинки оюндарга бир аз күчүн сактап жаткандай. Себеби булар Талас командасы эртең дагы оюн өткөрөт. Эртең болсо алар Көкжал менен ойномокчу, катары менен 2 күн. Мына ошондой оюн ойноп калат. Андыктан аттарга кандайдыр деңгээлде күч келип калышы толук мүмкүн. Ошондуктан демек биз мына ушул тайпалар тууралуу айтып өтөлү. Бул 31 августта эгемендүүлүк күнүнө карата президенттин кубогундагы беттешти. Азыр болсо жок, мында сөзүбүздү кое туралы. Себеби ушул жерден өтө жакшы чабуул барды жана ишендүү түрдө Урмат Раушан уулу, эгерде мен жаңылбасам, ал 4-чү өзүнүн салымын кошту. Улагын таштады тайгазанга. Биринчи таймда 3 ирет тайгазанга улак таштаган. Азыр болсо 4-чү ирет. Талас командасындагы эң мыкты оюнчулардын бири болуп келүүдө. Мыкты азырынча мыкты бомбардир дал ушул Урмат Раушан уулу еврону мүнүп жүрөт жана эсеп ошентип 11-2-ге айланды. Биз эми тайпалар тууралуу айтып өттүк. Талас, Төшбулак жана Көкжал командалары А тайпасында, ар бир тайпада 3төн жана жалпысынан 4 тайпа бар. Б тайпасында Бөрүлүү Ысыгата Арашан. Азыр болсо кайрадан ушул жерден чабуул Бактияр Жабагиев кара сүр менен барып, эч кандай тоскоолдугу жок. Бактияр Жабагиев өтө тажрыйбалуу оюнчулардын бири. Жана ал ушундай тайгазанды көздөй сызып жөнөгөндө бир дагы Төшбулактын оюнчусу аларга татыктуу атаандаштык көрсөтө алган жок. Жыйынтыгында мына эсеп 12-2. Бактияр Жабагиев 12-чи упайды өз командасына алып келди. Мына Б тайпасында Бөрүлүү Ысыгата жана Арашан командалары, С тайпасында болсо Достук, Ак суу, Ысык көл. Ал эми Д тайпасында Сары Өзөн, Илбирс, Кемин жана Сокулук ички иштер министрлигинин командасы. Мына Сокулук деген ат менен чыгып жүрөт. Мына ушул жалпысынан 12 команда бул турнирге катышууда. Ар биринде 3төн тайпадагы булардын ар бир тайпадан биринчи орунду алгандар гана жарым финалга чыгат. Жарым финалдан кийин албетте андан кийин финал. Азыр болсо мына ортолук бөлүктөн ишендүү түрдө Айбек Исаков Рэмбо менен улакты жерден эңип кетти.
жана азырынча жөн гана ордунда турган себеби бар. Себеби буларга тактикалык жүрүш керек. Мына ошол эле Нияз Мадылбек уулу, Бактияр Жабагиевтер ар бир оюнчуну бирден жолун тосуп берди дагы. Эми ишенимдүү түрдө барып эсепти Азамат эсепти 13-2 жеткирди. Айбек Исаков, Мингенатор Рембо 1992 жылы төрөлгөн. Негизинен саналуу күндөрдөн кийин 3-сентябрда көчмөндөр оюндары, экинчи көчмөндөр оюндары башталат. Эл аралык көчмөндөр оюндары ошондо Кыргызстан курама командасынан улуттук курама командасына бир команда катышат. Ошондуктан бул 31 чейин уланып болгон 3 күндөн кийин кайра ошол көчмөндөр оюндарындагы көпөр баштала турганын эске алсак, азыр негизги курам бул турнирге катышпайт деген сөздөр болгон. Азыр болсо ушул жерден ой кандай керемет жүрүш, мына Бактияр Жабагиев, Кенже Жакыпбековдон дээрлик тайгазанга барып булакты салып кете турган абалга жеткен учурда Бактияр Жабагиев ага тоскоолдук кылганга жетишип калды дагы. Эми Талас командасы ишендүү чабууда жана ушул жерден острый менен бара жаткан Нияз Мадылбек уулу дагы деле ал улакты такымына басып жүрөт. Жана кош такым менен Азамат Айдын Сүйүнбаев жана Нияз Мадылбек уулу экөө эсепти 14-2 жеткирди. Жок, кечиресиздер. Бул жерде демек кош такым менен улак тайгазанга салынбай калды. Өтө таң калыштуу көрүнүш. Себеби дээрлик мындай жерде 99,99% улак тайгазанга түшүшү керек эле. Өздөрүнө өтө ишенип коюшту окшойт. Андыктан бирок дагы деле болсо бул мүмкүнчүлүктү ишке ашырганга шарт түзүлмөк. Бирок Нияз Мадылбек уулу мына бул иреттагы өз командасына упай алып келе алган жок. Ошентип Нияз Мадылбек уулу менен Айдын Сүйүнбаев экөө 100% мүмкүнчүлүктү жокко чыгарып алды. Азыр болсо улак менен Бактияр Жабагиев Карасур менен ага каршы Турар Мамбетов, Цыган Мингенаты. Эсиңиздерге салып коелу, мына көк кийимчендер Талас командасы, ал эми кара кийимчендер Төшбулак. Мына азыр ортодо бир гана Бактияр Жабагиев, анын жанында Турар Мамбетов жүрөт. Ал эми башка командадагы башка оюнчулар, улакчылар баары карама каршы тарапта болчу. Булар кадимкидей тактикалык жүрүштү жасап, мына ушул жерден ар бир оюнчуну, ар бир чабуучуну бирден коргоочу карап жүргөн учурлары эми мына чындап улак тартыш ушул жерден башталды. Себеби ат үстүндө бул жерден биз Улан Жусупбек уулу менен Кенже Жакыпбековдон улакты тартышып баратканын көрдүк. Бирок Талас командасынын оюнчулары улакты бере койгон жок. Эми мына кандай жебеде сызып бара жаткан ушул жерде уландыкты өтө жакшы баштады эле, бирок ишендүү түрдө топтон суурулуп чыга алган жок. Жада калса такымына дагы басып бара жаткан улак ушул жерден жерге түшүп калды. Эми сүрмө топ бул жерден ишендүү түрдө улакты көтөрүп кетүүнүн аракеттерин жасайт. Бул Улан Жусупбек уулу эркет ордуну мүнүп жүрөт өзү, бирок эми ушул топтон суурулуп чыгып, жогорку ылдамдык менен келип тайгазанга улакты таштап кеткенге анда кандайдыр деңгээлде мүмкүнчүлүк бар эле. Кайрадан Талас командасы улакты ишендүү такымга басып алды. Эми Айдын Сүйүнбаев Острыйды, жок, ал Грозныйды мүнүп жүрөт. Кечиресиздер, мына Деми Нияз Мадылбек уулуна улакты ушул жерден өткөрүп берди. Жок, экөө демек кош такым менен баратат. Азамат, ишендүү баары жөнөкөй. Ошентип дал ушул жерден эсеп эми 14-2 айланды. Бир нече мүнөт мурда 14-2 айланмак.
Экинчи таймдын 16 мүнөтү дагы 20 мүнөттүн дагы 4 минутасы бар. Ал учурда эсеп албетте дагы өзгөрүп калат деген үмүттүбүз. Негизинен албетте бул көпкөрүүдө эң башкысы мына канчалык улактын тайгазандан көбүрөөк орун алганы ошончолук кызыктуу. Жана ошол эле учурда биз өтө жогорку чыңалуудагы оюнду азырынча көрө элекпиз. Бул мына тайпалык оюн жана кайсы команда жеңүүчү болору албетте көрүүчүлөрдүн баарын эле белгилүү болуп калды деп коет. Ошондуктан анчалык мындай өтө мындай жогорку ылдамдык бул жерде орун албай, эң башкысы мындай кириш оюнду экөө тең өткөрүүдө. Азыр болсо мына Ахиллес менен сызып бара жаткан Норус Раатбек уулу Ахиллес менен барып ишендүү түрдө Азамат тайгазанга салып койду улакты. Бул Норус Раатбек уулу 1995-жылы төрөлгөн оюнчу. Өтө жакшы жүргөн. Негизинен Ахиллес жекеме-жекеде дагы жакшы оюнун жүргүзүп келет дайыма. Андан сырткары анын ылдамдыгы дагы керемет экенин моюнга алсак болот. 15-2 мына эсеп ушундай. 15-2 жана кезектеги улакты жерден көтөрүп кетүүгө аракет. Биринчи жолу эле кайрадан эле ушул Норус Раатбек уулу аракет жасап көрдү. Жана ал учурда Урмат Раушан уулу такымга басып ушул жерде жүргөн учуру Урмат Раушан уулу кара кушту минип жүрөт. Негизинен ал оюн жаңы башталганда Еврону минип чыкты эле. Азыр демек минген аттарын алмашты. Ошол эле Норус Раатбек уулу дагы кара кушту минип жүргөн болсо, азыр ал Ахиллес менен Урмат Раушан уулу эч кандай шашылбайт, шаша турган. Шашканга эч кандай негиз жок. Себеби өздөрүнө өтө ыңгайлуу эсеп айырмачылыгын алар түзүп алган. Урмат Раушан уулу ага каршы бул жерде Кенже Жакыпбеков оюн жүргүзүүдө. Аны артта калтырып, жебедей сызып жөнөдү. Ушул жерде кандай сонун өзүнүн өнөктөшүн Талас командасынын оюнчулары аябай бул жерде түшпөй алды. Бирок мына ушул Урмат Раушан уулун жалгыз тайгазанга чыгарып берди. Кадимкидей атаандаштардын баарынын жолун тосуп, Талас командасы бул азыркы беттештен эле эмес, ушул турнирдин негизги фавориттеринин бири, турнирде жеңүүчү болгонго талапкер командалардын бири. Биз Сары Өзөн командасынын бир топ оюнчулары ушул көчмөндөр оюндарына катышаарын эске ала турган болсок, мага жеткен маалыматтар боюнча 7 оюнчу көчмөндөр оюндарына мына ушул Сары Өзөн командасынан чыккан. Андыктан эгерде алар жок болсо, демек Достук менен мына ушул Талас командасы биринчи орун үчүн негизги ат салыша турган командалар болот. Андан сырткары албетте Бөрүлүү бар, Сокул командасы бар, Ички иштер министрлигинин командасы, алар дагы байгелүү орундарга албетте ат салышат. Азыр болсо кайрадан эле Урмат Раушан уулу буга чейин 4 жолу улакты тайгазанга салган болсо, 5-чи ирет ал өзүнүн аракетин ишке ашырды. Ошентип кара куш менен барып Урмат Раушан уулу эсепти 16-2-ге жеткирди. Өзүнүн 5-чи упайын. Азырынча мыкты бомбардир. Албетте мындан кийинки оюндар бул элек, себеби бул турнирдин алгачкы оюну жана алгачкы оюнда ушунда биз өтө көп улакты тайгазандан көрө алдык. Бул жакшы нерсе. Төшбулак командасы албетте алар түшүнүп турат. Негизинен Төшбулак командасы ушул быйылкы сезондо гана ошол чоң турнирлерге катышып баштады. Өздөрү дайыма өздөрүнүн аймагында оюнду жүргүзүп жүргөнү менен, дайыма улак тартып келгени менен, ошол 21-мартта Норуска карата болгон оюнда алар келип өздөрүнүн алгачкы оюнун өткөргөн. Андан кийин 9-майда жана ошентип 31-августта жана ушул жерден экинчи тайм соңуна чыгып калды. Эсеп болсо 16-2 Талас командасынын пайдасында.
деген составын алып келсе жақсы болат эле да. Стой, эмне яратпайсың? Күндөн алды, стой эле. Урматтуу мекендештер, ошентип Талас жана Төшбулак командаларынын ортосундагы 3-20 мүнөттүк башталды. Жана эсеп жагынан албетте 16-2 эсеби менен Талас командасы алды да. Бул жыйынтыктоочу акыркы 3-чү тайм. Андыктан бул учурда кандай бир деңгээлде чоң өзгөрүүлөр болуп, Төшбулак командасы албетте упай жагынан алдыга озуп чыгары күмөн. Ошентсе дагы чыныгы эки команда тең ушул оюндан ырахат алып, мындан ары улак тартышса болот. Анткени эч кандай эсеп жагынан эки командага тең басым жок. Ал учурда Нуржан Мелисбек уулу улакты такымына басып, эми экинчи таймда алар оң тарап болсо, эми сол тараптагы Атай Казанга булар улакты салат. Нуржан Мелисбек уулу ишендүү түрдө бара жаткан, бирок ошол учурда атаман мүдүрүлүп жыгылды. Анын жыйынтыгында жок, эч кандай ат деле кыйналган жок. Нуржан Мелисбек уулу өзү деле анчалык кыйналда калган жок. Эң башкысы албетте ошол мүдүрүлүп жыгылгандан кийин улак Атай Казанда калып калды. Эреже бузуу да жок чындыгында. Болгон буту тайып кетсе керек. Азыр ушул жерден сүрмөтөп улакты жерден көтөрүп кеткенге аракетин жасайт. Атайм буларга албетте белгиленген убакыт бар. Анын ичинде көтөрүп кетпесе, анда жекме-жекке чыгуу орун алат. Өтө жылынып, аттардын туяктарынын арасынан улакты сууруп кеткенге эч ким алгач көп деле батынган жок. Ал учурда Максат Кыдыралиев ракета менен улакты жерден көтөрдү эле, бирок ошол замат кайрадан эле Нуржан Мелисбек уулу улак менен атаман менен бара жатат. Анын жолун Кенже Жакыпбеков жолун тосуп чыкты. Андыктан кезектеги упай бул жерде орун албай калды. Ал эми бул жакта алып баруучу ушул жерден кош такым менен улакты Тай Казанга салганга аракеттер көрүлүүдө. Биз караган жактан так таамай азырынча көрүнбөй жатат. Анткени аттар улакчылар өздөрү тосуп калды. Жок, дагы деле болсо улак Тай Казанга түшө элек. Тынчтык Кабылбеков улакты алып жүрөт азыр. Жана ал учурда Расул Ажыгараев Кобра менен атандашынан улакты тартып алды Төшбулактын оюнчусу. Бирок Төшбулак өздөрүнүн Тай Казанын жанында, андан алыс чыга албай жатышат. Негизинен 3-чү бөлүк башталган учурда Талас командасынын Тай Казанын көздөй ал жака азырынча улактагы аттагы бар элек. Жана деми чындап улак тартыш ушул жерден орун алууда дагы Назар Беккелдиев ал Таластын оюнчусу. Бул жерде мен оюнча Норус Ратбек уулу менен улакты тартышып, андан ишенимдүү улакты алып алды. Эми ушул жерден жөнөшү керек. Назар Беккелдиев япончик менен. Япончик негизинен ортого чыгып өзүнүн аракетин көрүп атат. Андыктан өзүн бул өтө таң калыштуу. Анчалык өзү барып ушул жерден Бактияр Жабаевке улакты Нуржан Мелисбек уулуна улакты берип койгондой түр калтырды. Анын жанына барганда жок дегенде оң жагына улакты такымга басып алып, анын жанына барса улак менен коргонууга баргандай таасир калтырды. Эми кайрадан ортолук бөлүктөн оюн башталат. Жана жекеме-жеке чыгуу. Жоки Орозбаев чыкты ортого Талас командасынан. Алекс менен демек мына ушул Ахиллес ортого чыкпай жаткан учурда анын ордун азыр Алекс алмаштырып жаткан учуру.
Ал эми Назарбек Келдиев япончик менен бир топ чаканат, бирок мына ушундай айланып жүрүп кадимкидей улакты жерден эңип кетти. Азамат мына Назарбек Келдиев 1990-жылы төрөлгөн оюнчу, мына өтө сонун буйтайт, айланып тегеренип, көркөмдү айтканда ушул жерде жок, азыр бул жерде чабуулду карап көрөлү. Өтө жакшы Назарбек Келдиев бурулду, бирок Назардын ушул жерде бир аз жолу болбой калды. Мындай эч ким тоскоолдук кылбаган учурда ал өз командасына дагы бир упайды алып келе турган мүмкүнчүлүк түзүлгөн болчу. Айрыкча мына жекеме-жекеден улактаны эңип кеткен. Азыр болсо мына улак тайгазанда кош такым менен улак тайгазанга салынды. Андыктан буга чейин 17-2 болсо, анткени алып баруучу 16, биздин эсеп боюнча 16-2, алып баруучу болсо 17-2 деп айтып атат. Демек, эң башкысы биз үчүн Төш булактын упайларынын саны так, анткени алар 3-чү упайын алып келди ушул жерден. Эми ортолук бөлүктөн кайрадан оюн уланат. Мына ушул Назарбек Келдиевдин ушул япончиге жанагы Алексин колтугунан айланып өтүп булакты эңип кеткенде тирүү калтырган. Албетте ал буга чейинки эпизод болчу. Азыр болсо Төш булак чындап оюнга кире баштады. Анткени булар эсепке деле көп кызыкпайт. Азыр чындыгы оюндан ырахат алуунун аракетин көрүүдө эсеп болот. Ошондуктан алар ишендүү түрдө оюнду жүргүзүп баштаган. Азыр болсо Айбек Исаков Рембо менен сызып баратат. Ал азыр өзүнүн тайгазан жакка кетти. Ошондуктан сол тарапка эми гана жол тарткан эки Төш булактын оюнчусу эки тараптан аны тосуп чыкты. Жана Айдын Сүйүнбаев акырын жетип барып өзүнүн өнөктөшүнө мына жардам көрсөттү эле. Мына ишендүү түрдө Айбек Исаков сызып баратат. Рембо минген аты, тоскоолдук кылган эч ким жок. Жана эсеп ишендүү түрдө ушул жерден 17-3-кө айланды. Айбек Исаков 18-3 демек. Төш булак командасынын оюнчулары эми улакты өздөрүнүн тайгазанынан эңип чыкканга, көтөрүп чыкканга аргасыз 17-18 ирет мына ушундай абалга алар туш келди. Кайрадан ортолук бөлүктө улак жана эки командада тең 4төн оюнчу ушул улакты жерден эңип кеткенге болгон алгачкы аракетин биринчи дем менен эч ким илип кете алган жок. Жана азыр ушул жерде Бактияр Жабагиев кара сур менен Талас командасындагы улакты эң мыкты эңгендердин бири. Азыр болсо каршы Турар Мамбетов улакты андан колунан жулуп алганга аракет кылды, бирок ал ийгиликтүү эмес. Бактияр Жабагиев дагы деле улакты эч ким көргөн жок. Керемет ылдамдык менен ага каршы бара жаткан Айбек Айкеновдон, жок, бул Атай Жакыбалиевден өзгөчө андан айрылып өтө алган жок. Андыктан ал аягына чейин тоскоолдук кылып, ошол Атай Жакыбалиев бул жерден өз тайгазанын сактап калды. Бирок кайрадан экинчи дем ошол эле Бактияр Жабагиев улак жерге түшүп калды. Жана эми гана улакты жерден эңип кеткени менен бул жерде Норус Раатбек уулу тайгазандан алыстап кетишти. Кайрадан өтө жалаң чабуулда Талас командасы оюн жүргүзүүдө. Азыр болсо Ахиллес менен сызып бара жаткан үстүндөгү оюнчу. Буга чейин аны Норус Раатбек уулу минип жүргөн болчу. Дал ошондой Норус Раатбек уулу Ахиллес чындап бүгүнкү оюнда жалаң гана жекеме-жекеде эмес, ушундай бир тайгазандан экинчи тайгазанды сызып жүрөт. Албетте алар азыр өздөрүнүн тайгазан жакка барып алды. Ошондуктан кайрадан кайрылып келип, бирок дагы деле такымга басып турат. Улакты мындай абалда улакты тайгазанга таштоо мүмкүн эмес. Азыр болсо Айбек Исаков
бир кайрылып Расул Ажыгараевди артында калтырып өткөнгө аракет кылды эле. 2-3 номердеги оюнчуларына бири-бирине каршы ойноп жаткан мезгили. Жана Расул Ажыгараев ал Кобра деген атты минип жүрөт. Азыр болсо Айбек Исаков абайлаш керек. Мен оюнчу ордунан турат, анткени ат жалында өскөн Айбек Исаков өтө эле кооптуу абалга кептелген жок деп ойлойм. Атына секирип миниши керек. Азамат чыныгы эрендер, кыргыздын ат жалында өскөн чыныгы баатырлары. Кечирсиздер, бул Расул Ажыгараев ушул жерден жерге кулап түшкөн Кобранын үстүнөн. Бирок ордунан туруп, ошол абалда кайрадан оюнду улантат Азамат. Чыныгы мырзалардын оюну деп ушул көпбөрүн айтсак болот. Ал учурда 2 мүнөткө биз тактай турган болсок, Арген Изатбеков. Азыр биз калыстын сөзүн тыңшап угуп көрөлү. Арген 97 жылдан чачканаты Галбай 2 мүнөт өтүп атылган өздүргөндүгү үчүн. Арген Изатбеков ошентип чындыгында Айбек Исаковду сүзүп кеткен үчүн эми ал 2 мүнөткө жазага тартылды. Демек, азыр Төшбулак командасы 3 оюнчу менен 2 мүнөт бою оюн жүргүзөт. Ансыз деле упай жагынан артта болуп келе жаткан учурда бул дагы бир сыноо жана Азамат ошол жерде Нурмат Раушан уулу Бактияр Жабагиевке улакты оң такымына өткөрүп берди. Бир силкип туруп, Серкен ушундай бир силкип арка өзүнө өткөргөн. Эми өздөрүнүн тайгазаны жакка Талас командасынын оюнчулары өздөрү эле улакты алып келбесе, Төшбулак ал жакка ишенимдүү бара албай жатат. Ушул жерде Нооруз Раатбек уулунун сол тарабынан өтүшү керек эле. Бактияр Жабагиев ошондо өзү жалгыз тайгазанды көздөй сапар алмак. Азыр болсо Турар Мамбетов жакшы коргонуп атат, айрыкча акыркы 3-чү бөлүктө. Бирок ага карабастан Бактияр Жабагиев кезектеги упайды өз командасына алып келди. Ошентип биздин эсеп боюнча 18-3 же болбосо 19-3. Айырмасы деле бул жерде принципиалдуу айырма деле жок, анткени өтө чоң эсеп менен Талас командасы алды да. Бул 3-чү бөлүк ушул А тайпасындагы алгачкы оюн. Негизи бул турнирдин башталышындагы алгачкы оюн. Мындан кийин Бөрүлү менен Ысык Ата командалары беттешет. Андан соң Достук менен Ак Суу жана Сары Өзөн Илбирс Кеминдин Илбирс командасы. Ошол ар бир тайпадан бирден оюндар бүгүн болот. Андан сырткары эртеңки күнгө дагы 4 оюн каралган. Бүрсү күнү дагы 4 оюн. Ошентип бардык тайпалык оюндар соңуна чыккандан кийин бир күн тыныгуу жана 28 август тыныгуу, 29-ында болсо жарым финалдык оюндар жүрөт жана 31-inde болсо финал. Жеңүүчү ошол президенттин кубогунун жеңүүчүсү аныкталат. Азыр болсо Таластан Карипбек Эшиев эми гана биз аны оюн таласынан көрүп атабыз. Анткени буга чейин ал таптакыр буга чейин көпкө чейин чыкпай жаткан болчу. Эми Вулкан менен Карипбек Эшиев негизинен Вулкан менен буга чейинки оюндарда ойноп жүрчү. Ошол эле Ноорузда, 9-майдагы негизи ири турнирлерде, бирок бүгүн ал Вулкан менен эмес, Карипбек Эшиев азыр Болтту минип жүрөт. Көчмөндөр оюндарына, демек Вулкан ошол көчмөндөр оюндарына кеткен болсо, ал бул турнирге катышып чарчап калбас үчүн
бир топ аттар ошол көчмөндөр оюндарына кетти. Азырынча ал оюн башта элек болсо дагы, бирок аттардын күчүн албетте сакташ керек. Анткени көптөгөн өлкөлөрдөн командалар келген, ошол эле учурда эң негизги атаандаш биздин кошуна мына Казакстан командасы. Алардын аттарына туруштук бере турган белгилүү жана татыктуу биздин аргымактар, аттар дагы баары азыр Ысык көлдө ошол көчмөндөр оюндарын алкагында өтүүчү көпкөргө даярданып жаткан мезгили. Азыр болсо улак Айдын Сүйүнбаевде Айдын Сүйүнбаев өзүнүн тайгызанын бир сыйра айланып чыгып, андан кийин гана мына карама-каршы жака чыгуунун аракетин көрүүдө. Мына Грозныйда минип жүрөт Айдын Сүйүнбаев 1982 жылы төрүлгөн оюнчу. Жана ушул жерден мына жебедей сызып чыга алат болду экен. Эң башкысы анын өнөктөштөрү кандай? Атаандаштардын жолун тороп берет, мына ошондон көп нерсе көз каранды. Эми гана мүмкүнчүлүк болду, жок андай эмес. Анткени Гүлжигит Орозбеков кара тажал менен келип анын жолун тосуп чыккан. Жоки Орозбаевга улак өткөрүлүп берилди. Жана кош такым менен Ниязым Адылбек уулу жана Жоки Орозбаев өз командасына кезектеги упайды алып келди. 3-чү таймдын 7-чи минутасы жүрүп жаткан учур, демек саналуу мүнөттөрдөн кийин алгачкы беттеш соңуна чыгат. Бүгүнкү күнгө каралган бул жалпысынан 12 команда катышып, мына ушул 4 тайпага бөлүнгөнү да бул өтө жакшы. Анткени алыс жакындан келген бардык командалар жок дегенде 2ден оюн өткөрөт. Өз тайпасынан чыкпай калганда дагы. Азыр болсо Төш булактын оюнчусу Назар Беккелдиев эми карама-каршы тарапты көздөй жөнөшү керек. Назар Беккелдиев эң активдүү Төш булактын курамындагы оюнчулардын бири. Жана ким тоскоолдук кылат? Эч ким тоскоолдук кылган жок. Такымдан улакты алып чыкканга жетишпей калды. Жана бир кайрылып келген учурда анын жолунан азыр Жоки Орозбаев тосуп чыкты дагы. Улак тайгызандан орун албай калды. Бирок дагы деле болсо такымына басып жүрөт. Бул жерде Назар Беккелдиев япончик менен япончик өзүн эми чындап көрсөтүп баштады. Себеби оюндун башында жеке-жекеге гана көйлөк чыгып аткан болсо, азыр Назар Беккелдиев көрүүчүлөр аны сүрөөнгө алып баштаган мезгили. Кандай буйта өтөт болду экен? Өтө чакан, бирок ушунчалык шамдагай кыймылы бат. Ошол япончик тайгызанын жанына жетип келди. Анын тегерегинде эки четинде тең Талас командасынын оюнчулары турат. Андыктан бул жерден улактуу азамат мына ушул жерден Расул Ажыгараев Назар Беккелдиевке жардам берди. Жана ушул Расул Ажыгараев менен Назар Беккелдиев экөө өз командасына 4-чү упайды алып келди. Эсеп 24. Саналуу гана минуталар, менин оюмча бул жерде 2 мүнөткө жетпей, 30 болгон 30 секунда калыптыр. Андыктан беттеш соңуна дерлик чыгып калды да айсак болот. Азыр эми улакты ортого таштаганы менен мен оюнчу оюнчулар бул жака келбей койсо деле болот. Келген күндө деле тайгазанга жеткенге мүмкүнчүлүк албайт. Ошентип эгемендүүлүк күнүнө карап да президенттин кубогунун турнири 31 августка чейин болот. Андагы алгачкы оюн Талас жана Төш булак командаларынын ортосунда соңуна чыкты. Эсеп 24 Талас командасынын пайдасында. Кийинки оюнун Талас эртең Көкжалга каршы өткөрөт. Ал эми Төш булак болсо ал Көкжалга каршы оюну кийинки күнү, бүрсү күнү. Биз болсо ошентип Талас командасын алгачкы жеңиши менен куттуктайбыз.